Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өкмөткө 100 күн эмне иш аткарды? Коомчулукта Абылгазиевди Пашинянга салыштырып сындашууда. Мэрликке Суракматов альтернативасыз жалгыз талапкер катары чыкмай болду. Курулуш ишкери кызматты сатып алдыба. Кыргыз спортчулары алтын, күмүш, коло медалдарын багынтууда. Кытайда, Түркияда кыргыз желеги желбиреди. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүндөн тарта бир жумалык эмгек көргүүгө чыкты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы эс алуусун Ысык көлдө өткөрөт. Эске салсак, Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда президенттик кызматка киришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана андан чыгаруу жөнүндө 4 жарлыкка кол койду. Анын бири 1654 адамды, анын ичинен 1406 чоң адамдар жана 248 балдар Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жарлык. Президенттин басма сөз кызматы тараткан кабарга караганда, Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып жаткандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген кыргыздар. Мындан сырткары мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен 1170, анын ичинен 934 чоң адамдар жана 236 балдар Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды. Өлкө эгемендик алгандан бери башка өлкөлөрдүн жараны болуп кеткен кыргызстандыктардын саны 50 миңдин тегерегинде. Ошол эле учурда Кыргызстандын дагы, Орусиянын дагы паспортуна ээ болуп, мыйзамсыз түрдө кош жарандык менен жүргөндөр дагы көп экени айтылат. Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгаруу жана ага кабыл алууга президент гана укуктуу. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин иштегенине 100 күн болду. 100 күндүн жыйынтыгын өкмөт башчы чыгарган жок. Чыгара турган иштели болбогонун өзү дагы түшүндү окшойт. Чындыгында жаңы президент, жаңы өкмөт, жаңы дем менен көзгө көрүнөрлүк бир топ иштерди жасап ийиши керек эле. Бирок жаш эле Абылгазиев Брежневчесинен оор кыймылдаган, моюну катуу өкмөткө айланганы айтылууда. Бул темп менен жүрүп отурса, Абылгазиев өлкөнү анга түшүрөт дегендер дагы бар. Өкмөттүн 100 күндүгү тууралуу алдыдагы сюжет. Ошентип Кыргызстандын 30-чу өкмөт башчысынын иштегенине кечээ 100 күн болду. Өкмөттүн 100 күндүгүн чыгаруу Өмүрбек Бабанов премьер-министр болгондон бери салтка айланып калган. Жана эсте калганы дагы Өмүрбек Бабановдун 100 күндүк отчету болуп калды окшойт. Андан кийин келген премьер-министрлер Сатыбалдиев, Оторбаев, Сариев 100 күндүк ишинин жыйынтыгын чыгарса, Сооронбай Жээнбековдун ордуна 100 күндүктү журналисттер гана эстешкен. Кийинки премьер-министр Сапар Исаков 100 күнүнүн жыйынтыгын журналисттерге чай үстүндө айтып берсе, азыркы премьер-министр эстеп да койгон жок. Бирок өкмөттүн 100 күндүгүн журналисттер унуткан жок, жетишкендиктери менен кемчиликтерин эринбей эсептеп чыгышты. Эксперт Расул Үмбеталиев болсо, өкмөт баягы эле сормоз сазга кайра батып калды дейт. Жогорку кеңеште ошо тиги жаңы премьер-министр шайлап, анан өкмөттүн курамын шайлап атканда мен ошону айткам. Эмне үчүн тиги Сапар Исаковду кетирдиңер? Өкмөт калды. Бу жерде маселе только бу жерде, значит, ошо тиги премьер-министрди алмаштыруу эле маселе турган деп эсептейм да. Ошо негизинде тиги Сапар Исаковдун ордуна Мухаммед Абылгазиев келди. Баягы мурунку министрлер калды. Ошо мурунку ошо өкмөттүн мүчөлөрү эч кандай кескин түрдө эч кандай мындай иш алып барган жок. Баягы күнүмдүк иш менен байлек болуп, күнүмдүк иш менен байлек болуп, эч кандай мынау келечектүү мындай атайын программа, атайын концепция эч жазган жок. Анан кийин Мухаммедкалый Абылгазиев ошо ишинди улантып, бул түздөн-түз күнүмдүк ишине батып калды. Өкмөттүн ишине бийликке жакынделген Замандаш партиясынын дагы ичи чыкпай турат. Партия лидери өкмөт 100 күндө реалдуу кадам жасай алган жок деп билдирди. Өкмөттүн ишке киришкенине 100 күн болду. Бул убакытта негизги деп эсептелген олутту тез аткарыла турган реформаларды башташы керек эле. Тилекке каршы айтылган иштер баары кагаз жүзүндө калды.
100 күндө көрүнөрлүк иши менен эсте калбаган Абылгазиевдин өкмөтү бирок 100 сому менен эсте кала турган болду. Кыргызстанга кирген ар бир телефонго 100 сомдук салык киргизүү сунушу Максим Бакиевдин уюлдук байланышка киргизген 60 тыйыны менен салыштырылды. Коомчулуктун сынына кабылган өкмөттүн дагы бир демилгеси муздак сууга бааны көтөрүү болду. Муздак сууга баасын көтөрөбүз деп атат. Мен түздөн түз каршы чыктым. Эмне үчүн биз ушу кандай маселе болбосун, ушу карапайым элдин жоңкосунан, терезинен чечкенге биз аракет кылабыз. Бул туура эмес маселе. Эмне дегенде могу таза суу деген 20 жылдан бери 1 миллиард сомго долларга акча каражат кетти. Ал каяка кетти? Ой, соолеп ошолордун. Каяка жөнөттүңөр, ким жеди, ким ичкен, ошонун баарын секин келип туруп, ошо камап, кустурганды кустуруп чара көргөйлүк. Анан мына тиги ачык айтып коем, көп баягы ишмердүү, керешелүү мекемелер, Канский шиферный завод, Южный цементный завод, чоң алтын каскандар, кумтөр 2-3 миллиард куб сууду жылына пайдаланат экен, бир тиын төлөбөйт. Эмне үчүн андай тиги мамиле? А мен айтам, биз дедим, жыл сайын 30-40 миллион куб сууду коңшу мамлекеттерибизге Өзбекстан менен Казакстан берип атат. Эмне үчүн биз сатпайбыз? Мухаммедкалый Абылгазиевди өкмөт башчыларынын ичинен эң чабалы болуп жатат деп сындаган менен Конституция боюнча Абылгазиевде укугу бар өкмөт башчы өлкө тарыхында боло элек. Бирок Мухаммедкалый Абылгазиев деле президенттик аппараттын оозун карап отурары айтылууда. Депутат Жанар Акаев премьер-министр гезиттин редакторундагы өз алдынча алмаштыра албай тургандыгын жазган. Кыргыз өкмөт башчысы Грузияга иш сапары менен барыптыр. Мен билгенден 10 жылдан бери эле кыргыз чиновниктери Грузиянын реформасын үйрөнүп бүтпөй койду. Грузияда сонун реформалар болуптур деп суктанып коюп баса беришет. Мындай сапарлардан кымындай пайда чыкпаса, мамлекеттин акчасын убакыттуу коротуп, эмне эле сапарлап жүрөсүңөр. Булардын Грузияда хачапури жеп, грузин виносун уртагандыгынын кимге кереги бар? Биздикилер реформа десе эле дайыма акчаны шылтоо кылышат. Ошол эле Грузияда бюрократияны жойгону башкы жыйынтык мисалы: справка, паспорт, ишканаларды каттоо, айдоочулук күбөлүк. Иши кылып биз сааттап саргайып кезек күтчү нерселердин баардыгын жойгон. Ушул үчүн акча деле керек эмес. Ишкерлерге жолто болгон криминалды четинен камап, качканы качып кутулду же ушуга дагы акча керекпи? Doing Business боюнча Грузия 190 өлкөнүн ичинен алдыңкы 10-дукка кошулду. Бизде болсо экономикада азыр эч кандай жакшыруу жок. Бир ишкананын фундаменти курулуп, стратегиялык ири долбоорлордун башталышы болбой жатат. Кошуна өлкө биз аркылуу Евразия экономикалык биримдигинин базарына чыгып, өндүрүшүн күчөтүп, инвесторлорго болгон мамилесин аябагандай жакшыртты. Биздин башбакан угушумча бир гезиттин редакторун өзү алмаштыра албайт экен. Темир жолдогу коррупцияны билет экен, бирок анын башчысын дагы алмаштыргандан крышасынан коркот экен. Иштеңиз башбакан мырза, сизге эч тоскоолдук болбой турат. Шылтооңуз өтпөйт. Мухаммедкалый Абылгазиев 100 күн ичинде бир катар кадрдык жүрүштөрдү жасады, бирок алардын айрымдары коомчулуктун оозун ачырды. Алсак соттук экспертиза кызматына орун басар кылып, Медет Садыркуловду жол кырсыгынан өлдү деп жашырган Табылды Матсахов талпарды. Укук коргоочу Качкын Булатов бул өкмөттө иштейин деген каалоо дагы жок болуп жатат дейт. Болбосо журналисттер ачып берип жаткан коррупциялык схемалардын эле артынан түшсө, иш алдыга жылмактыгын айтат. Мына маалымат каражаттары, ушул маалымат каражаттарына прокуратура, милиция, ГКМБ карап, ушул жакта эмне маалымат чыкты, уурлук чыкты. Кокуй баса калалык дебейби? Баса калып, иштин баардыгы чара көрсө, мына киши эметет эле да. Анан биз кылмыштардын баарын эле ачып беребиз. Күч органдарында бул кылмыштардын баарын билет. Бирок акча алып коюп эле тымызын болуп отуруп калып атпайбы? Эч качан мындай реформа болбойт. Реформа дагы жылган дагы жок ордуна. Ошон үчүн өкмөткө баа бериш өтө кыйын азыр. Эчтеге бир МВДда реформа болбосо, сот системасында реформа болбосо, прокуратура болсо мына өлдү, мына профессионал келди өткүрбөк деп айтты эле, мына профессионал өлбөдү прокуратура.
Антсе дагы өкмөттүн 100 күндөгү көңүл жылытарлык ишин да кайта кетпесек болбос. Бажы союзуна киргенден бери четтен кирген автоунааларга бажы салыгы көтөрүлүп, Кыргызстандын автопаркы эскирип кеткен. Эми 2008 жылдан кийин чыккан машиналарды 2014 жылкы бажы салыгы менен алып кирүүгө болот. Азырынча өкмөттүн иши ушундай. Жөнү күздө санайт демекчи. Абылгазиевдин алы канчалык экендиги күздө даана белгилүү болот. Эртең кала башчылыгына талапкерлер мамлекеттик тилден сынак тапшырат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 26 июлда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо үчүн талапкерлердин мамлекеттик тилди билишин аныктоо максатында комиссиянын курамын бекиткен. Ага ылайык талапкерлер 31 июль шейшемби күнү саат 14:00 БШКнын имаратында сынак тапшырат. Азырынча мэрлик кызматка Азиз Сурахматов гана талапкер катары арызын тапшырды. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ага альтернатива боло турган талапкерлер көрсөтүлбөсү азырынча белгисиз. Документтерди тапшыруу мөөнөтү бүгүн кечки саат 22:00 аяктайт. Бишкек шаардын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов тууралуу талкуулар бүйүр кызытып, көпчүлүк аны сындап туруп алгандыктан аны колдоп пикирин билдиргендер пайда болду. Демейде бийлик башында тургандардын батасын алмайынча мэр болуу кыйын. Андыктан мэр болот деген Алтынай Өмүрбекова дагы мага өзүмдүн кызматым жетиштүү деп четке чыга берди. Бишкектин мэрлигине жалгыз аттанган талапкер тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Азиз Сурахматовдун мэрлик кызматка келиши Албек Ибраимов келгенде эле уудуу жаратып жатат. Көпчүлүк коалиция жалгыз талапкер катары Азиз Сурахматовду көргөзгөнү менен соц тармактарда ага карата сындар жамгырдай жаап жатат. Бул эмне деген кадр саясаты? Өлкөбүздүн борборун качанга чейин бай манап көпөстөр башкарат. Паркты бузуп стратегиялык объекттин жанына мыйзам бузуу аркылуу үйлөрдү курган Азиз Сурахматов Бишкекке кантип жан дили менен күйөт. Коомчулукка жабык, Бакиевтердин жакын саналашы экенин билебиз го. Шаардык кеңешке шайланган башка деле партиялар түзүгүрөөк талапкер алып чыккандан мынча коркосуңар. Шайлоочуларыңардын үнүн укпайсыңарбы? Мен жогорку кеңештин депутаты катары шаар кеңештеги кесиптештериме кайрылам. Көпөстөрдү колдоодон баш тартыңыздар, урматтуу депутаттар. Элдик пикир менен эсептешиңиздер. Сурахматовду көпчүлүк сындай бергенден соц тармактарда анын колдоочулары да пайда болду. Мурда Бишкек шаарына мэр болуп жүргөндө автобустарды мыйзамсыз сатып алган деп камалып чыккан Нариман Түлеев Азиз Сурахматовдун курулушчу экенин эске салып, анын жакшы мэр болушуна ишеним артканын өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Азыр социалдык тармактарда Азиз Сурахматовду куруучу болгон үчүн мэрликке жарабайт деген сөздөр тарап жатат. Бирок мен куруучунун уулу катары куруучу адам цивилизациянын башында туруп, процессти жылдырарын айткым келет. Курулуш менен жакшы тааныш жетекчи ар бир иштин баасын билет. Эффективдүү аз чыгым кетчү жолун издейт. Курулушчу бул философия, жашоонун образы. Курулушчу бул жаратман, адам бир нерсе жаратып жатып, сулуулукту жана гармонияны сезет. Эң кызыгы колдоочулары Ата журт партиясынын мүчөлөрү болууда. Бул партиядан 5-чакырылышта депутат болгон Жылдыз Жолдошованын да Азиз Сурахматов тууралуу ою түз экен. Бишкек шаарынын мэрлигине Азиз Сурахматов татыктуу экенин көптөгөн күчтүү саясатчылар, эксперттер, ошондой эле шаардын тургундары ачык өз ойлорун жазып жатышат. Талаштан тактык жаралат эмеспи? Сурахматовдун өзгөчөлүгү курулушчу жана архитектор катары шаардын ген планын жасап, Бишкек шаарын заманбап шаарга айландырат. Ошондуктан мен Сурахматовду татыктуу мэр болот деп ишенем. Азиз Сурахматовду мактагандар көбүнчө курулуш тармагын жакшы түшүнгөнүн айтып жатат. Кооз имараттарды куруп шаарды көрктөндүрөт деп ишенишет. Бирок укук коргоочу Калича Умуралиева Азиз Сурахматовдун өзгөчө коргоодо турган парк зонасын кесип, мыйзам бузуу менен имарат куруп жатканын айтып сындап келет. Бул объект жер Сурахматовдуку, строительство дагы аныкы, соинвестор бар. Мен ойлоймун, ушундай жерге, охранный зонага ПДПде жок курулушту салганы өзү архитектор болуп, ал баарын билет да,
кайсы жерде эмне кандай салынат. Ошонун баарын билип туруп ушундай стройканы жасап аткан киши биздин шаарга мэр боло алабы деген суроо пайда болуп атат да. Шаар башчылыгы саясий кызмат экенин эске салгандар, мэр болуп өзүнүн позициясы бар, калкка кадыры сиңген, карапайым жарандардын көйгөйүн билген адам келсе деп үмүттөнүшөт. Бир кездерде Азиз Суракматов менен жогорку кеңеште чогуу иштешкен. Равшан Жээнбеков аны төмөндөгүчө эскерет. Мен Азизди жакшы билем. 5 жыл менен депутат болуп отурдум. Мынакей мен ошол 5 жылдын ичинде ким активдүү иштеди? Ким жогорку кеңешке басып дагы келген жок, бардыгын билем. Азиз аябай жакшы жигит. Адамгерчиликтүү, мындай кичипейил. Бирок биз мэр кылып адамгерчиликтүү менен кичипейил болсун дебейбиз да. Мэрге аябагандай маанилүү сапаттар керек. Ошол 5 жылда мен бир нерсени байкадым. 5 жылда Азиз бир дагы закон алып чыккан жок. Азиз 5 жылда бир дагы жолу трибунага чыгып сүйлөгөн жок. Эгер болсо мага таап берсинчи ошо. Азиз 5 жылда мамлекеттеги маанилүү бир дагы маселени көтөргөн жок. Ал кантип мэр болот? Канчалык сындар айтылбасын Азиз Суракматов мэр болот окшоп калды. Себеби шаардык кеңештеги оппозициялык фракция өз талапкерин сунуштоодон баш тартты. Ал эми шаар башчысы болот дегендердин бири вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өзүнүн Facebook баракчасына вице-премьерлик кызматын мындан ары да улантаарын айтып четке чыга берди. Ысык көлдүн Бостери айылында таксист Санкт-Петербург шаарынан келген туристти жана анын 7 жаштагы кызын сабаган деп шектелип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын маалымат катчысы билдирди. Маалыматка караганда Россиядан келген турист 29-июлда такси айдоочуга каршы милицияга арыз жазган. Анда Бостериден Чолпон Атага бараткан турист менен айдоочунун ортосунда пикир келишпестик чыгып, таксист жүргүнчүлөрүн сабап салганы айтылат. Жабырлануучулар ооруканага жаткан эмес, бирок алардын канчалык жараат алышкандыгы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен белгилүү болот деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Ал эми сабады делген таксист изделүүдө. Бүгүн түштө саат 12:40 чамасында Бишкек шаарынын Некрасов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде велосипедчен жигитти поезд сүзүп кетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда поезд Бишкектен Москва шаарына бара жаткан. 1994-жылы туулган жигит кулагынан наушник тагып алгандыктан темир жолго келгенде поездди көрбөй калган. Поезд токтоого жетишпей жигитти сүзүп кеткен. Бактыга жараша бала аман калды. Ал ооруканага жеткирилди деп айтылат маалыматта. Балбан кыз Айсулуу Тыныбекова спорттук карьерасында биринчи жолу 62 кг салмакта күч сынашты. Буга чейин килемге 59 кг салмак категориясында чыкчу. Бул жолу ал Түркияда өткөн Ясар Догу 2018 турниринде күмүш медалга ээ болгонун бүткүл дүйнөлүк күрөш бирикмесинин расмий сайты жарыялады. Мелдеш 27-29 июль күндөрү Түркиянын Стамбул шаарында өткөн. Анда өлкө атынан жалгыз Айсулуу Тыныбекова катышкан. Ал мелдеште тунистик, германиялык, азербайжандык атаандаштарын утуп, финалда машыктыруучусу Нурбек Изабековдун кеңеши менен кармашуудан баш тарткан. Бул туурасында Күрөш Федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев билдирди. Анын ырасташынча Айсулуунун оор салмакта күрөшкө чыгышы жакында Индонезияда өтө турчу Азия оюндарына байланыштуу алмаштырылган. Машыктыруучу штаб балбан кыздын күчүн ашыкча сарптабаш үчүн кармаштан баш тарттык. Анын үстүнө Айсулуу менен чыга турчу кыздардын салмагы 2-3 кг оор болчу. Мелдеш уюштурган тарап балбандын салмагы 2 кг чейин ашык болсо күрөшкөнгө уруксаат берип жаткан. Жыйынтыгында автоматтык түрдө экинчи орунга ээ болдук, деди Байгазиев. Тыныбекова финалда болгариялык балбан Тайбе Юсейн менен кескелмек. Айсулуунун бул жеңиши жыл ичиндеги экинчиси. Жакында эле ал Кытайдын Тайюань шаарында өткөн China Open эл аралык турниринде коло медаль утуп келген эле. Кыргызстандык мушкерлер таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Кытайдын Харбин шаарында өткөн Азия чемпионатында 3 алтын, 1 коло байгенин ээси болушту. Белгилей кетсек, таймаштын аралаш түрлөрү боюнча дүйнөлүк ассоциация уюму уюштурган бул мелдеш 28-29 июль күндөрү өтүп, 10 салмакта байгелер ойнотулган. Ага 9 өлкөнүн спортчулары катышкан. Кыргызстандын намысын 4 спортчу коргоду. Алтын байгелерди Чыңгыз Бегматов, Багберген Үсөнов жана Эдилбек Шакирмаматов алып, чемпион
чемпиондук кур тагынышса, Кула байгени Таабалды уулу Акжол алды. Жалпы командалык эсепте Кыргызстан 3-чү орунда ээледи. Көч башын Казакстандын командасы жетектесе, 2-чи орунда Кытайдын командасы жайгашты. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.